Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары жана күрөш күйөрмандары Канат Бегалиев, Арсен Эралиев, Каныбек Жолчубеков, Акжол Махмудов өңдүү күрөштүн арстандарын тарбиялап чыгарган машыктыруучу Мейрамбек Ахметов, белгилүү спорт журналисти Тахир Гафуров менен маек куруп, өзүнүн окуучуларынын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтты. Айрыкча Акжол Махмудовдун ийгиликтери, карьерасы жана каталары тууралуу сөз кылды. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Токиодогу Олимпиада тууралуу берилген суроого мындай деп жооп берди. Мен Токиодо Акжол дал ошондой жыйынтыкты берерине ишенгем. Анткени ал башынан эле чоң жыйынтыкка даярданып, катуу максат коюп жаткан. Өкүндүргөнү, Акжол финалдык беттешке алдын ала өзүнө ыраазы болуп чыкканы болгон. Мен андай жолду басып өткөн элем. Пекин Олимпиадасында Канат Бегалиев да финалды көздөй өзүнө ыраазы болуп, ошол жыйынтыкка эле макул болуп чыккандай болгон. Экөө тең атаандаштарын утуп койчу формада эле. Мисалы Акжол Токиодо финалда венгр балбаны андан коркуп эч нерсе жасабай күрөшүп жатса да, активдүү күрөшпөй койгон. Ал эми кийинки Олимпиадада чемпион болгусу келсе, муну түшүндү деп ойлойм. Андан ары Мейрамбек Ахметовдун басып өткөн жолу, жашоосу ийгиликтүү болгону тууралуу берилген суроого машыктыруучу мындай деп жооп берди. Чынында бардыгы жакшы, арыздана албайм. Акжол бул жылы Парижде алтын ута алган жок, бирок Олимпиаданын 2 жолку байге ээси болуп, 2 жолку дүйнө чемпионатын, Азия оюндарын, Азия чемпионаттарын жеңди. Бирок Олимпиада чемпионун тарбиялап чыгардым деген сезим бул башка чоку, башка бийиктик деп ойлойм. Анткени ичиңден бул сезимди али жашап сезип көрө элексиң да. Дүйнө чемпиону боло электе, качан дүйнө чемпионун чыгарат экенбиз деп ойлочумун. Дүйнөнү утканда бир башка сезим болгон. Бул фантастикалуу жыйынтык. Күрөштү түшүнгөн адам түшүнөт. Али алдыда стимул бар. Акжол менимче Олимпиаданын колосун, күмүшүн көргөндөн кийин колундагы аракетинин бардыгын жасап, өзү да алтындын даамын таткысы келип турат. Чемпион болбой калса да, ал өзү ичинен ошол алтынга 100% аракет кылганын сезип, өзүнө ыраазы эле болот деп ойлойм. Эң башкысы жарым жолдон токтоп калбай, аракетти улай бериш керек. Бул бир гана анын өзүнөн көз каранды. Токионун алдында, Париждин алдында кандай каталар болгонун түшүнүп, оңдой турган болсо гана алтын келет. Азыр Олимпиададан кийин калыпка туура келип, дарылачу жерлерди дарылап, шашпай кийинки Олимпиада оюндарына даярдана бериш керек. Бардыгын байкап, салмак категорияларга да көз чаптырып, анан иш кылышыбыз керек. Анткени адам деген машина эмес, эс алдырыш керек да. Чапкылай берүү таптакыр туура эмес. Келаткан жылы башка салмакта күрөшүп көрөбүз. Олимпиадага жакындаганда анан барып көрө жатарбыз. Ар бир адамдын ресурстарынын запасы бар. Аны убагынан эрте коротуп сала турган болсоң, эч качан кайра толтура албайсың. Эгер ошол ресурстун кайсы бир бөлүгүн коротуп койсоң, эс алууга убакыт бөлүнгөндө гана кийин кайра ошону калыбына келтире толтурууга мүмкүн болот. Кээ бир учурда жакшы машыкканга караганда жакшы эс алып койгон пайдалуураак. Акжол бул Олимпиадада кээ бир жерде мурункудай күрөшө албаганын, чарчаңкы болгонун баары көрдү, аны билем. Бирок ал медаль алуу үчүн баарын жасады. Акжолдун кооз күрөш көрсөткөнүнө бардыгы көнүп калган. Биз күткөндөй жыйынтык болбогону үчүн кечирим сурайм. Алтын утуп кубандыралы деген чоң тилегибиз болгон. Бирок маңдайыбызга ушинтип жазылган экен. Мындай болуп калганына таарынып, бизге ачууланбаңыздар. Бизге жан үрөп колдогон күйөрмандарды кубандыруу үчүн дайыма баарын жасайбыз. Биздин тобубуз дүйнөлүк аренада желбиреп турушун каалайбыз. Муну мен гана эмес, бардык машыктыруучулар, спортчулар каалайт деп сөзүн жыйынтыктады. Мына ушундай достор, биздин жалпы балбандарыбызга, анын ичинде Акжолго келерки жылдарга ийгиликтерди каалап, жылуу сөздөрдөн жазып коюңуздар. Каналга жазылып коңгуроону басып коюуну да унутпайлы.